Жашынган бакыт. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Айылдык кыздын аянычтуу тагдыры баяндалган сериал. Кечиресиз медайым, Баян бир суткадан бери ойгон элекпи? Баласы кантип акуш? Сиз жеңеси белеңиз? Каякта жүрөсүз? Сизди таппай жүрөбүз го. Шаардагы туугандарга барып келдим эле. Тынччылыкпы? Сизге кечээ дарыгерлер айтышты го. Кайын абалы оор, жанында такай бирөө карап туруш керек деп. Ой, жакшыбы баары? Ток өтөр жерин айтыңызчы. Дагы деле ойгон элек. Түнү менен ыйлап ар кайсыны сүйлөп чыкты. Апасын чакыра. Кан басымы түшпөй жатат. Ал эч нерсе эмес. Кызыңардын 16га чыга электиги билинип калды. Милиция чакыртабыз. Бул кыздын ата-энеси кайда? Эмнеге жашы жете элек кызды каттоого албай төрөттүңөр? Деп урушуп жатышат бизди. Апей, анан эмне? 16га чыга элек деп төрөтпөй коет белеңер. Эже, төрөтүүнүн да өз эрежелери болот. Кызыңар 1 айдан кийин 16га чыгат экен. Азыр 15те. Эмне болуп кетээрин билбейсизби? Мугалимдери, ата-энеси суракка чакырылат. Кимден, каяктан төрөдү деген суроо болот. Баланын атасы сөзсүз жоопко тартылат. Жашы жете элек кыз менен мындай мамилеге барган дейбиз да. Кыз кандай шартта, кимдер менен жашаганын, балким зордукталгандар. Атыргүл оозунан кеби түшүп туталанып туруп калды. Оюна эмнелер гана келген жок. Бир топко өзүн колго алып медайымга жай кайрылды. Кечээ дарыгер менен сүйлөшкөн элем. Мага мындай көйгөй болоорун айткан эмес болчу. Милиция чакырып кайненемди, күйөөмдү суракка алуунун кереги жок бизге. Баянды эсине келтирип бергиле. Бүгүндөн калбай чыгарып кетем. Чынында текшерүү жүрүп кармалып калдык. Милиция чакыртабыз деп жатышат деген сөздөр дарыгерлердин шылтоо шынаасы эле. Кечээ дарыгерге Атыргүлдүн баланы сатып алган акчаны көбөйтүп бергиле деген сунушу жакпай калган эле. Атыргүлдү ушундай жол менен коркутуп, мурда келишилген сумманы колуна карматып, кайын сиңдиси экөөнү эртерээк жолго салуу амалы болчу. Жеке клиниканын дарыгерлери максаттарына жетишти. Атыргүл мурда сүйлөшүлгөн 50 000 сомду алып, Баянды 3 күндө ооруканадан чыгарып кетти. Арадан 2 жума өттү. Баяндын абалы жакшырып тың басып калганы менен төрөттөн кийин абдан арыктады. Атыргүл батир ижарага алып кайын сиңдисин карап жаткан. Көп өтпөй айылдан кайнене келип Атыргүлдү айылга жөнөттү. Түн бир окум, күндүз тамак жасап, Баяндын кийимдерин жууп чарчаган апасынын көзү илинип кеткен эле. Бир маалда Баяндын бышактаган үнүнөн ойгонуп кетти. Керебетинен туруп Баяндын жанына барса, өпкөсүнө батпай шолоктоп ыйлап жатат. Көз жаштан жаздыгы суу болуп калган эле. Эмне болду кызым? Бир жериң ооруп жатабы? Апа, жашагым келбей жатат. Чоңойгум келбей жатат. Кызым, сен мен үчүн дайыма кичинекей Баянтайым бойдонсуң. Эне үчүн бала дайыма кичинекей бойдон калат, каралдым. Эмнеге тагдырым мынчалык оор? Адам чыдагы сыноолор болуп жатат. Баян апасын кучактады. Өз канымдан жаралган балам, бул дүйнөдө менсиз жашап жатканын ойлосом, жерге батпай баратам, апа. 9 ай курсагымда жатып, бир бүтүн болуп калдык эле. Эмнеге мындай жолго барганымды, эмнеге адашканымды ошол жан гана билчү. Кайгымды сезчү муңдашым эле. Кумарым кангыча жыттап, көкүрөгүмдө жаткызып эмизип, кучагыма кысканга мүмкүнчүлүк берген жоксуңар. Силер үчүн элдин сөзү, куру намыс бийик турду. Жаркын бугун чыгарып алсын, ыйлап жан дүйнөсү тазарсын деп сооротууга ашыкпады. Мен секелек кезден Ильяс байкемдин көлөкөсүндө өстүм. Сиз аны жакшы көргөндөй, мени да жакшы көргөнүңүздө, балким башкача болмок. Ага мээрим төгүп мага келгенде эле муздаксыңар. 2-3 апталап сүйлөшпөй коесуз. Ал үйлөнүп балалуу болгондон кийин мени такыр эле унуттуңар. Бул ушундай, сөз укпайт, баш кирбейт дедиңиз. Эмнеге антип жатканымды, эмнеге атамдан, сизден албаган мээримди башкалардан издедим, түшүнүүңүз келген жок.
Ал аракеттер менин ички кыйкырыгым болчу. Өзүмө көңүл бурдуруунун амалы эле. Башында ушинтип апамдын сүйүүсүнө ээ болом дечүмүн. Кийин ал балалык амалым сизге иштебей калды. Кол шилтеп койдуңуз, өткөөл курак деп койдуңуз. Мени ошол учурдан куткарган жоксуңар. Каралдым ай, мен аны кайдан билейин? Ата энемден алган тарбияны байкең экөөңөргө бирдей бердим. Сен көбүрөөк сүйүүнү талап кылдың. Мен ошол учурда базарлап тиричилик деп жүрүп аны бере алган жокмун. Менде андай өткөөл курак болгон эмес. Ата энем чийип койгон сызыктан чыкпай жашагам. Азыркы жаштарда ушундай көйгөй бар экенин кайдан билмекмин? Жакшы айттым, жаман айттым, кол тийгизип көрдүм, болбодуң. Анан жаратканга тапшырдым. Кызым аман болсун, акыл ыйман берсин деп күнү түнү тилендим. Баары бир уулуңуздай жакшы көргөн жоксуз мени. Кээде жөн эле сизди жазалагым келип үйгө түнөбөй кетип калчумун. Мен сизди өзгөртө алган жокмун же сиз мени. Секелек кезден сиз таңуулаган нерселерди кылып чоңойдум. Баян бийге бар, тил курсуна бар, скрипкага бар. Менин оюмду бирөө сурадыбы? Мага сүрөт тарткан жагат. Мен сүрөтчү болом десем байкем экөөңөр койчу, кедейдин кесибин сен котормочу болосуң дегенсиңер. Өзүңүздүн балалыгыңызда ишке ашпай калган нерселерди мен аркылуу ишке ашыргыңыз келди. Менин чоңоюшумду каалаган жоксуз. Кичинекей кыз көрүп туруп алдыңыз. Биз улуубуз, биз сага караганда жакшы билебиз деп жүрүп, ушул күнгө алып келдиңер. Баян апасын, байкесин айыптап көпкө ыйлады. Жаркын да аны тыйган жок. Көзүнөн жаш кылгырап баарын угуп отурду. Сүйлөй берип, ыйлай берип чарчаган Баян бир маалда уйкуга кирди. Үстүн жылуу жууркан менен жапкан Жаркын башка бөлмөгө чыгып көз ирмебей баардык өткөн кеткен турмушун эстеп отурду. Айыл турмушу таң заардан башталат эмеспи? Атыргүл таң атпай уйларын саап, бадага кошуп, ашканада сүт тартып жаткан. Апасы коңгуроо кылып калды. Атыр, кандай балам, жакшысыңбы? Кызыңар жакшы болуп калдыбы? Жакшы апа буюрса. Өткөндө таштап кеткен 50 000 сомуңа балдарга кышкыга кийим кече кылып бир аз артып калган. Артканын катып кой дебедиң беле? Ошону иштетип турсам кандай болот? Тойго барышым керек эле. Бул сүйлөшүүнү Ильяс да угуп турган. Бирок Атыргүл аны байкаган жок. 50 000 сомду укканда ал дароо Атыргүлдүн маңдайына келип акырай карады. Атыргүлдүн шаштысы кете түштү. Апа, кайсы 50 000 айтып жатасыз деп Ильястын көзүнчө түшүнбөгөн кишиче түр көрсөттү. Ботом, кайсы болмок эле? Баягы кайынсиңдиңдин баласын сатып берген акчаны айтып жатам. Ильястын жаактары тырышып ызырынып баратты. Уятсыз, биздин кайгыдан акча жасаптырсың да. Мен сендей төмөн аялга кол көтөрүп колумду булгагым келбейт. Сен менен ажырашам. Ильяс, баары сен ойлогондой эмес, мени укчу. Мен сүйлөшкөн адамдар баланы албай калдык деп баш тартып коюшту. Тааныштар аркылуу бала саткан дарыгерлерди таап калдым. Ошолор акча беришти. Акча берилерин билген эмесмин. Ыраазычылык үчүн деп эле карматып коюшту. Мен сага айтайын деп жаткам. Калп, апаң менен сүйлөшкөнүңдү угуп калбаганымда мага эч нерсе айтпайт болчусуң. Айткың келсе Бишкектен келгенде эле айтмаксың. Атыргүл күнөөсүн мойнуна алып, шылкыйып үн чыгарбай ыйлап жатты. Кандай айла кылып күйөөсүнүн алдында өзүн актоону билбей калды. Ильястын ачуусу уламдан улам күчөй берди. Апама үй бүлөмө кылган жакшы мамилеңе ыраазымын. Бирок мындан ары сен менен жашай албайм. Сага талак. Токто, Ильяс. Апам Баяндын көйгөйүнөн улам жакшы боло албай жүрөт. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбайлы. Мен сен менен жашабайм дебедимби? Жашабайм. Кийимдериңди алып апамдын бөлмөсүнө жат. Мен жаткан бөлмөнү бошотуп кой. Ильяс, антпечи. Бурулуп чыгып кетмекчи болгон күйөөсүнүн бутун кучактап кое бербей жалбарды. Ильяс Атыргүлдү буту менен түртүп жиберди. Жолдошу менен чогуу жашаган 5 жылда Атыргүлдүн бир да жолу төшөгү бөлөк жаткан эмес. Канча урушуп талашышса да бир жаздыкта укташчу. Бул нерсе келинге катуу тийди. Бөлөк жатуу аны менен ажырашканга барабар эле. Ильяс чыгып баратып, дагы ойлонуп көр, сатчу эмнең бар?
Балким эмчектеги балаңды кошо сатасың деди. Бул сөз Атыргүлдүн башына таш менен ургандай катуу тийди. Тишин кычыратып унчукпай кутулду. Арадан бир жума өтүп жаркын кызы Баянды ээрчитип айылга келип калышты. Баяндын абалы жакшырып калганы Атыргүлгө дароо сезилди. Өңүң апакай болуп, арыктап, шаардык кыздардай эле болуп калыптырсың. Эми айылдын атамандары эшигибиздин алдынан кетпей куратпаса эле. Коюңузчу жеңе. Атаман эмес башкасына да көңүл чаппай турат. Жигит бигитти уккум жок. Кайненеңизди катуу сагынган окшойсуз. Кийимдериңиз апамдын бөлмөсүндө турат го. Ооба. Ильяс жумушка 15 күнгө кеткенде биздин бөлмө суук болуп, балдарым менен апамдын бөлмөсүндөбүз. Баса жеңе. Дарыгерлер жазып берген дарыларды ичүүдө режим сактабай калдым. Ошого сүтүм дагы деле келип жүрөт. Кичинекейиңизди эмизип турсам кантет? Болбойт да. Эмизсең сүт көбөйүп келе берет. Катуу байлап дарыдан иче берсең тартылып кетет. Муну айтып алып Атыргүл бир кызыктай болуп кетти. Чынында баласын башка бирөө эмизип жатканын элестетип, кызганыч сезими пайда болгонун өзү да түшүнгөн жок. Баян кайрадан мектепке бара баштады. Анын жүрүм турумундагы өзгөрүүлөрдү баары байкашты. Мугалимдерге каяша сүйлөп, классташтары менен ак энек айтышкан баягы кыз жок. Үй тапшырмаларында калтырбай аткарып, кошумча сабактарынан үйгө убагында келип, анча-мынча жигиттер жазган каттарды жоопсуз калтырып жатты. Баяндын алдында бир гана максат бар эле. Мектепти кызыл аттестат менен бүтүрүп, котормочулук кесипке окуп, үйүндөгүлөрдү кубантуу. Дагы бир изги кыялы баласын табуу эле. Анын бул жашоодо тирүү, жакшы ата-эненин колунда экени жүрөгүнө тынчтык тартууласа да, кайсы бир күнү аны сөзсүз издеп табам деп жатты. Бул күндөрү Баяндын жан дүйнөсүндөгү жарасын бир гана Ильяс байкесинин жаңы төрөлгөн баласы басып жатканын баары көрүп жатышты. Күн болобу, түн болобу, бөбөгүн көтөрүп, жалаягын алмаштырып, буту колун жыттап эркелетип өзүн сооротчу болду. Ильястын жумуштан келгенине 2 күн болгон. Аялы менен баягыдан бери ачылып сүйлөшө элек. Балдарын өөп жыттап эркелеткени менен жарына муздап, жылый алган жок. Тумулуп да калыптыр. Кечки тамакты ичип эле эрте жатып алды. Атыргүлдүн ою оңго бөлүндү. Бул 15 күн жумушта жүрүп келгенде төшөгүмдү сагынып калчу эле. Келгенине 2 күн болду. Жаныма жолой элек. Таарынычы жазыла элекпи? Же бирөө жарымды таап алдыбы? Деп шекишип жатты. Чынында Атыргүлдүн үй тиричилиги менен алпурушуп, күйөөсүнүн баскан турганын көзөмөлдөгөнгө убактысы деле болбойт. Ильяс ансыз деле аялынын көзүнө чөп салып жүрчү. Бирок билдирчү эмес. Атыргүл суу жылытып, күйөөсүнүн бутун бууга кактап берейин деп сюрприз жасоого камданып калды. Шаардан сатып алган жаңы кийимин кийип, күйөөсү экөөнүн бөлмөсүнө кирди. Ильяс, турсаң, жылуу сууга бутуңду салсаң жеңилдейсиң. Имбирден чай демдеп келдим, ичип ал. Кереги жок. Атыр жайма койчу. Жууркан жамынып жаткан Ильяс кыймылдап да койгон жок. Атыр акырын күйөөсүнүн төшөгүнө кирип кучактады. Мени сагынган жоксуңбу? А мен сени сагындым, деп өпкүлөп жатты. Табияттын улуу күчү оңойбу? Ильяс дагы аялынын эркине баш ийди. Күз айы. Баян 11-класста окуп жаткан. Апасы Жаркындын негедир тамакка табити жоголуп, колу буту оору арыктап баратты. Дарыканага барса, каныңыз азайып кеткен окшойт деп дарыларды жазып берет. Жакшы болбойт. Күндөн күнгө кубарып, өңүнөн кетип, отуруп турганда башы айланып, көзү караңгылашып кетчү болду. Мындай абалда жүргөнүнө 5-6 ай болгон. Оор басырыктуу аял болгонго жаңы ооруп жатканын көп билдирчү эмес. Бир күнү эшикте отун жарып жаткан Ильясты чакырып кеп баштады. Балам, абалым жакшы эмес. Мени шаарга алып барат окшойсуң, каралдым. Булардын жазып берген дарысынын деле таасири жоктой. Апа, сизге жайын деле айтпадым беле. Шаардагы ооруканага алып барайын десем болбой койдуңуз. Бул жактан эле айгам деп. Мурункудай эле ойлоп, 1-2 жумада айыксам керек дегем да. Жаман нерсени жүрөгүм туюп турат. Алып барчы мени.
Баяндын окуудагы жетишкендиктери сүйүнтөрлүк эле. Көбү жүрүм туруму начар окуучудан мындай өзгөрүүнү, жетишкендикти күтүшкөн эмес. Кыйын окуган мугалимдин балдарын артка калтырып, облустук олимпиададан 1-орунду алды. Маданий иш-чара, мектептер аралык сынактардын жылдызына айланып жатты. Ийгиликтүү адамды сөзсүз сөз ээрчийт эмеспи? Көрө албастар Баяндын өтмүшүн кеп кылууга өтүштү. Кече эле жигит жандап, кечелерден калбаган кыз эле, эми адам болуп калбадыбы? Деген кептерди курдаштары гана эмес, анча-мынча мугалимдери да айтып жатышты. Классташтарынын кер какшык аралаш шылдыңы Баяндын көңүлүн оорутса, бир чети аны күчтүү кылып жатты. Бишкектеги республикалык оорукана. Ильяс дарыгердин бөлмөсүндө күтүп отурган. Ак халатча мырза кирип келип Ильяска кайрылды. Сиз баласы болот экенсиз. Ачык эле айтайын. Жаркын айымдын өмүрү коркунучта. Кандын рагы деген диагноз болушу мүмкүн. Бүгүн кайра анализ тапшырат. Иш чата кайтоор. Эмне дейсиз? Рак? Коюңузчу. Апам өзү басып келди. Үйдө тирилик кылып эле жүрөт. Бир аз баш айланып, колу буттары чымыраганынан алып келгем. Биз азыр кайсы стадиядагы рак экенин билбейбиз. Метастаздын жайылышын да аныкташ керек. Метастаз жалгыз болсо операция, көп болсо нур менен дарылоо, химиотерапия колдонулат. Кандай болбосун баардык нерсеге даяр туруңуздар. Рак бул нерв менен кошо акчаны да жейт. Ошого алдын ала айтып жатканым. Калп айтпагыла. Апам рак эмес. Мен башка күчтүү клиникага көрсөтөм. Сопсоо адамды рак деп жатасыңар. Диагнозуңар туура эмес. Кыштын ызгаар суугу, кыртылдаган калың карды кечип тоо боорундагы көрүстөнгө чейин жөө барган Баян отуруп апасына Куран окуду. Күндү апасынын жайына келүүнү адат кылып алган кыздын көзүнөн мөлт-мөлт куюлган жашы сууктан эгине жетпей тоңуп калып жатты. Көз жаштын музга айланышы бул Баяндын жан дүйнөсүнүн тоңуп баратканынын белгиси эле. Апаке, кандай чара кылам айтчы? Кантип жаратканым сени кара жерге ыра көрдү. Сабырдуум, акылманым, күлүп жайнап кете бердиң. Сен менден кетериңди билсем, кучагыма кысып, жытыңдан мокумун кангыча искеп албайт белем. Жалгызым, мектептен келсем эле жоксуң. Айыгып жакшы болуп калдым дебедиң беле? Сенин балдарыңды багып берем. Мен азыр өлбөйм, күрөшөм дегенсиң. Мен сага ишенгем. Сен үчүн жакшы кыз болуп келгенимди түшүндүңбү? Эми качан мени жылуу колдоруң менен саамайымдан сылайсың? Турчу апа, турчу кеттик. Менин кызыл аттестат алганымды, чыкыйган жигитке турмушка чыкканымды көрөсүң. Балдарымды карашасың апа, турчу. Айлана жымжырт. Баяндын кыйкырып ыйлаган ачуу үнүнөн мүрзөлөрдүн тосмосуна конгон каргалар учуп кетип жатышты. Өпкө өпкөсүнө батпай өксүп жаткан Баян бир азда өзүнө келди. Эки жагын карап, кар аралаш шамал катуу согуп жатканын байкады. Апасынын көрүстөнүн колу менен бекем кучактап алган эле. Колун тартайын десе, сууктан колу тосмо темирге жабышып калыптыр. Колу менен чөнтөгүнүн кол арчысын алып, жабышып калган колун эптеп чыгарды. Рак диагнозу коюлгандан кийин 2 айга жетпей эле Жаркын көз жумган. Дарыгерлер жакшы дарыланса 1 жылга чейин жашайт деп айтышкан. Жаркын өзү да жашайм, күрөшөм деп эле турчу. Бирок ажалга даба жок тура. Кааласа ар кандай жол менен алып кете берет экен. Жаркындын өлүмү менен үйдөн кут учту. Баян күндө апасынын көрүстөнүнө барып өзүн сооротсо, Ильяс сырткы дүйнө менен байланышты такыр эле үзүп, өзү менен өзү болуп калды. Жалгыз тиричилик кылган Атыр эле кайненесинин өлүмүнө кайгырса да, абалы Баян менен Ильяска караганда бир топ дурус. Ильяс ашканада сүт тартып отурган Атырдын жанына келип акырын сүйлөдү. Атыр, байкадыңбы? Терезедеги апам өстүргөн гүлгө кооз жашыл көпөлөк конуп алыптыр. Жанына барсам такыр учпай койду. Өлүгө окшойт десем тирүү экен. Көпөлөктөр кол менен кармайын десең учуп кетишчү эле. А бул көпөлөк? Ооба, мен ал көпөлөктү кечээ эле көргөм. Ошол гүлдөн кетпей жатат.
өлтүрүп салганга кол барбайт. Сен да мен ойлогондо ойлоп жатасыңбы? Атыр, айтчы, апам бизди сагынып жаткан сыягы. Жакшы адамдар көз жумганда Кудай аларды кайсы бир жандык аркылуу жакындарын көрсөтүп турат дешет. Ошол чын болуп жүрбөсүн? Ырымчыл болбочу, Ильяс. Чоң эле 3 балалуу кишисиң. Жарым жан көпөлөк экен 2-3 күндө өлүп калат. Мен өмүрүмдө мындай кооз, боорукер көпөлөк көргөн эмес элем. Колума алсам, мени өлтүрүп салчы деп кыйналып жаткандай белги берди. А балким чын эле апамдыр. Өлгөн адамды кое бербей кечке жоктоп ыйлай берсе, ал адам да тиги дүйнөгө толук кете албай кыйнала берет дешет. Кое бергенди үйрөнүш керек. Баян 2 айдан бери көрүстөнгө каттап жатат. Сен болсо бөлмөңдөн чыкпай эзилип жатсаң, апам деле кете албай кыйналып жаткандыр. Ошентип ойлойсуңбу? Ильяс түшүнбөгөндөй аялын суроолуу карады. Ооба, жетишет да эми. Тирүүлүк улана берет, жумушка чык, алаксы. Куран окутуп келгендердин аягы суюлду. Андан көрө балдарыңды ойло. Карындашың 11-классты бүткөнү жатат. Бүт жоопкерчилик сенин мойнуңда калды. Мына канча кишиге жооптуусуң. Арадан 5 ай өттү. Баяндын акыркы коңгуроосуна Ильяс байкеси, Атыр жеңеси балдары менен гүл көтөрүп келип куттукташты. Баян апасынын өлүмүнөн кийин көпкөө калыбына келди. Окууга да көп барбай таштап койгон. Өзү тилек кылган кызыл аттестатка жете алган жок. Ага карабай 11-классты ийгиликтүү бүтүп жатканына баары кубанышты. Жылмайып тизилип турган Баянга Ильяс байкеси келип: "Баян, куттуктайм карындашым. Мен сени эл аралык университетке окутам. Мыкты котормочу болосуң. Колдон келсе үйдөгү мал жандыктарды сатып шаардан үй алып берем." Жаркын көз жумгандан кийин Ильястын карындашына болгон мамилеси таптакыр өзгөргөн. Андагы бир туугандык сезим ойгонуп, жалгыз карындашын эч нерседен кем кылбай багып алам деп турган. Рахмат байке, сиз бар бактылуумун. Азыр апам болсо дүйнөм түгөл эле. Көзүнөн жаш кылгырып аккан Баян байкесин бекем кучактап, жашын анын көйнөгүнө сүртүп жатты. Баянтай, кел мындан ары апамды күлүп гана эстейбиз. Жарым жылдан бери экөөбүз да жаш деле калбай калды окшойт. Макул байке, кубанычтуу күндөрдө дайыма жакындарыңарды көргүң келет экен. Өткөндө Кукунун тоюнда деле Гүлбүт эжем 10 жыл мурун каза болгон күйөөсүн жоктоп ыйлады го. Ооба, жакшылык жамандыкта чогуу катышкан, чогуу жүргөн адамдарын көргөн сайын жаман боло бересиң. Баласы үйлөнүп жатса ыйлады да. Күйөөм жанымда турса, балдардын жакшылыгын чогуу көрсөк эмне болмок деп. Мейли, бара кой, мугалимдериң күтүп жатышат. Ардак грамоталарды тапшырат окшойт. Жай мезгили экенине карабай, май айында кар жаап салды. Ильяс малдарын эми жайлоого айдайбыз деп жаткан. Малдын тоюту да, чөбү да калган эмес. Жетишпес турмуштан тажап бараткан Атыр таң атпай балдарын кагып силкип тургузуп күңкүлдөп калды. Тургула, эртерээк чайыңарды чогуу ичип алгыла. Силерге улам чай берип кое бергиде Атыр деген эшек бош эмес. Эшикте толо тиричилик күтүп турат. Ильяс, турбайсыңбы? Эшикте кар, от жакпайсыңбы? Мен жагайын десем же отун даярдап койбоп турсуң, деп сүйлөндү. Балдарга зиркилдебечи. Кичине иштебей акча таппай калса эле башкача болуп каласың. Эркектин иши сыртта. Тап, бак, апам деп эле бекер жатканыңа канча болду? Үйдө жарытарлык азык түлүк жок. Мал менен кошо өзүңдү курсагыңды ачка болсо айтасың да. Жап жагыңды. Атыр унчукпай калды. Бир аз жымжырттыктан кийин ыйламсырап: "Бул үйдүн кара эшеги мен. Ачка токмонбу чыдап жашашым керек. Карындашыңды жылына 70 000 сом контракт төлөп окутам деп жатасың. Кайсарыңа? 4 коюңду сатып өзүң ачка отурасыңбы? Ансыз деле козуларыңдын туягын эсептеп күнүбүз өтмөй болду. Жетилигине, 40-лыгына деп канча мал союп таштадың. Карындашыңды Орусияга иштегени жиберип турбайсыңбы андан көрө? 1-2 жылга. Өз бүлөгүңдү багып албай жатасың. Кантип анан олчойгон контрагын төлөйсүң? Түшүнбөй турам. Эй, мына вахтада сонун жумушум бар эле. Ар кимдин сөзүнө кирип, кызганган катын болуп жумуштан чыгарып алдың. Өзүң күнөөлүүсүң. Ооба, баарына мен күнөөлүүмүн.
Агасы менен жеңесинин кайым айтышканын баягыда Баян кокусунан угуп калган. Агасынын аны окутканга шарты жок экенин, жөн гана агалык милдет деп, куру намыска салып окутам деп жатканын Баян өзү деле сезип турган. Престиждүү окуу жайда кала берсе котормочулукка окуу бир топ кымбат эле. Баян бир күн отуруп өзү үчүн чечим чыгарды. Мен андан көрө жеңем айткандай 1-2 жыл Орусияга барып иштеп келейин. Акча чогултуп келип окууга тапшырам, деди ичинен. Бирок ушул чечим менен кыздын жашоосундагы эң бир оор тагдыр башталаарын ал кайдан билмек? Көз жашка ишенбеген Москванын азгырыгына туруштук бере аласыңбы, чунак кыз, деп сураган эч ким болбоду. Ильяс байке, быйыл окууга тапшырмай эле бир аз иштеп турсам кантет? Шартыңызды көрүп турам. Апам көз жумуп аны менен кошо ырыскыбыз да кеткендей болуп турат. Иштеп тыйын чогултуп өзүм окууга тапшырайын. Каяка барасың? Шааргабы? Жок, Орусияга. Жок, барбайсың Орусияга. Жаш кызга эмне бар? Көрүп угуп жатабыз жаш кыздар барып. Алыста эмне болуп жүргөнүн. Байке, баары эле ошондой эмес да. Болбойт Баян, угузба мага. Ачка калсаң да барбайсың. Биз каткан нан жеп калган күндө да атам менен апам маңдайыбызда жүрүп чоңойтушкан. Азыркылар эле миграцияны мода кылып алышпадыбы? Иштейм десең Кыргызстанда деле жумуш толтура. Ошого канааттанбай кетип жатышат да, эмчектеги балдарын таштап. Ата эне мээримин көрбөгөн өксүк муунду тарбиялап жатабыз. Байке, биз го шаарга жакыныраакпыз. Алыс каймактарда жашоо шарт чын эле оор. Иштейин десе жумуш жок. Аргасы кетип жатышат. Көйгөйдү бир тараптуу караган болбойт го. Кой, малга чөп салып келейин. Иштейм десең шаарда эле тигүү цехинде иштеп тур. Жакшы табышат дейт. Иштебейм десең үйдө инилериңди карап, кошумча курстарга барып отурсаң болот. Ильяс шашылыш малга кийчү кийимин кийди да эшикти акырын жаап чыгып кетти.